Арбаңыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, 5-5 программасы. Биз бүгүн 8 март аялдардын эл аралык майрамына карата жалаң кыздарды чогултуп алып, аялдардын социалдык, экономикалык, саясий багыттагы көйгөйлөрүн ортого салалы деген максат менен жыйналып отурабыз. Дегенде мен конокторум менен тааныштырып алайын, андан кийин кеп учугун улай беребиз. Менин оң жагымда Топчугул Шайдуллаева, жазуучу, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер. Чынара Шейшекеева, Замандаш партиясынын саясий кеңештин мүчөсү, коомдук ишмер, анан ишкер. Айнура Сагынбаева, Сагынбаева клиникасынын жетекчиси, доктор. Назира Айтбекова, теле алып Урматтуу коноктор, куш келипсиздер. Бүгүнкү берүүбүз жалаң кыздар жана мен болуп калдым окшойт. Биз бүгүн 8 мартка карата, 8 марттагы майрамга карата аялдардын бир топ көйгөйлөрүн ортого салалы деп чечтик. Анткени 8 марттын тарыхы деле ушул социалдык, экономикалык, саясий багыттагы маселеден келип чыккан, байланышкан экен. Ошон үчүн бүгүнкү коомдогу аялдардын коомдогу орду кандай? Аялдар менен коом кантип иштешет, кайсы багытта, каяка барабыз деген жалпы теманын алкагында кеп сала берели. Дегенде сөздү улуу катары сизден баштайын. Бүгүнкү аялдардын орду коомдогу кандай? Биз дегенде көйгөйүбүздү айтып алалычы, андан кийин келечегибизди, андан кийин майрамыбызды уланта беребиз. Мен оболу сизге рахмат. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, бүткүл кыргызстандык аял затын, апаларды, эжелерди, курбуларды, сиңдилерди, кыздарды бүгүнкү 8 март майрамы менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Баарына аманчылык каалайм. Эми бул бүгүнкү аялдардын орду дегенде аялдар өзгөрдү. Аялдар өзгөргөнүнө жараша алардын коомдогу орду да өзгөрдү. Бүгүн аялдар чоң күч. Мына калктын саны боюнча деле 52%-ын түзөт. Андан тышкары аялдардын өзүнүн бүгүнкү иштеп аткан иштери боюнча дагы аялдар бүгүн өзүн көрсөтүп калды да. Бул бир жери. Экинчиден, дегели кайсы мамлекет болбосун, коом болбосун, анын өнүгүүсү ошол коомдогу, ошол мамлекеттеги аялдардын акыбалына байланышат. Кайсы элде ошо аялдардын абалы жакшы болсо, аялдар жакшы өнүгүп атса, аялдарга жакшы шарт болсо, ошол мамлекетти биз өнүккөн мамлекет деп атайбыз. Бизде кандай? Эми бизде бардык нерсе баягы салыштырмалуу нерсе. Ошондуктан эгер биз кошуна мамлекеттер менен салыштырсак, бизде дурус аялдардын акыбалы. Батыштагы өнүккөн мамлекеттер менен салыштырсак, албетте биздики жакшы эмес. Мына ушундай салыштыруулар менен мен айтат элем, бүгүнкү кыргыз аялдарынын акыбалы бизде өзгөрүүлөр бар, жакшы жагына. Ошол эле учурда проблемалар, көйгөйлөр дагы көп. Чынара, маселен, кече бир топ маселе козголду го. Аялдардан депутаттар көбүрөөк келиш керек экен, ал эмес айылдык кеңештерге дагы квота менен аялдарды алып келбесек болбойт экен депчи. Эже айтат, жакшы бизде аялдар кызматка келип атат деп. Сиздин оюңуз кандай? Саясий багытта. Менин оюм негизи аялдын иши, орду, аябай күч, бул чоң нерсе. Жанагы 30% деп ошону эптеп атып киргизди элек, бирок ошол нерсе анчалык аткарылбайт. Көп партиядан ошол кирген списоктон шайлоо өткөндөн кийин кадимки списоктон аларды чийип эле ырдышет да. Парламент ушунтип, ошол нерсени аябай бекитиш керек закондошчу. Бул нерсени аттабай, ушул нерсени аткарасыңар деген талап коюш керек. Анткени чындыгында биз аялдардын орду аябай чоң маанилүү да. Анткени бөтөнчө биз кыргыз эл өзү эле башынан келаткан ушундай кыргыздардын, айымдардын орду чоң. Анткени мына бизден Жаңыл мырза, Кыз Сайкал, Каныкей деп айтып атпайбызбы? Ошолор качан келген? Кырдаал учурда, кыйын учурда ошондой айымдар чыккан. Анан эми кыйын учур, кырдаал учур болбой эле койсун бизде.
Бирок ошондо эле мисалы үчүн биз канчадан бери шайлоодо жүрөбүз, бүт кара жумуштун баарын аялдар жасайт. Анан алардын үнү болуш керек, баягы орусча айтканда рычаг болуш керек. Ошо иштердин баарын ишке ашырыш үчүн аларга бийлик керек. Ошон үчүн бул нерсени катуу бекемдеш керек. Жок, эми үйдө деле бийлигиңиздер бар. Анан эми ушул мамлекеттик кызматка да чыгып алалы деген ой болуп атабы? Үйдүн бөреки система бул өзүнчө бир система да. Үйдө башы эркек деп айтабыз. Биз башынан эле эркектерге баш ийип келгенбиз. Эч качан алардын башын аттабайбыз. Бирок аялдын орду үйдө кандай болсо, коомдо да ошондой орду болуш керек. Мен тамаша иретинде айтып коеюнчу. Байдылда акындын ыры бар да, 50дөн жашың ашканда аялың болот башкарма, алдыңан чыга калганда апа дебесиң шашканда деген тамаша бар да. 50дөн ашкандан кийин аял үйдү башкарат. Чынбы? Анан эми ушу үй бүлөдөн кийин мамлекет деңгээлге чыгыш керек деген максатты айтып атасыз да, туурабы? Бирок ооба. Чындыгында ушул көйгөй бар да, парламентке деле ушул аялдарды алып келип алып, анан бирок аягында бир тобун кетирбейдик да, туурабы? Мына мен чын эле мен деле каалайт элем ушу аялдардын коомдо орду көп болсун. Мен ушул жерден айткым келип атат. Эми квотанын киргенине парламентке аялдарга карата квотаны аз эле жыл болду да. Мына 2 созупта эле ушунтип кирип атат. Аны эми ушул эле 2 практикадан эле мына келдиңер, мына акыбалыңар ушул экен деген жыйынтыкты чыгарууга болбойт. Бул нерсе өзү квотанын киргени бул убактылуу нерсе. Бизде баягы конвенциянын мыйзамына ылайык ошол кайсы өлкөдө аялдар ушундай аз болсо чечим кабыл алуучу чөйрөдө ошо атайын иш-чара кабыл алынат. Ошо квота атайын ошо иш-чара катары эле убактылуу кирген. Бул анан бул алынып калат кийин, бул жөнгө салынгандан кийин. Анан эми ошо квотаны бердик, мына келдиңер, мына иштегениңер ушул экен, эми токтоткула дегенди ушул ойдон алыс болушубуз керек да. Бул жылдар өтүп, мезгил өтүп, бул калыптанчу нерсе. Аялдар бүгүн парламентке келип эле тимиле шундук болуп кетет дегенден биз алыс болушубуз керек. Тарых кайталанып дейт же, кийин матриархат болуп кетпейбизби? Аялдын баарын бийлик алып келип. Жок, бул жерде матриархат жөнүндө дагы сөз болгон жок, патриархат жөнүндө да сөз болгон жок. Бул биздин тарыхый этаптар, бул биз басып өткөн этаптар. Эми эч убакта биз тарыхтын арт жагы кайталанбайт да. Бул этаптан биз өткөнбүз. Эми азыр биз эмнени каалайбыз? Мен ушунун тоготерин айтып коеюнчу. Биз эмнени каалайбыз азыр? Бул жерде аялдарга мүмкүнчүлүк бериш керек деген нерсе. Анан биз мамлекет өнүгүш керек да. Элдин өнүгүү деген эмне? Элдин турмуш акыбалы жакшы болуш керек. Ал үчүн биз мындай карашыбыз керек да. Эмне себептен ушундай жакшы билимдүү аялдар, жөндөмдүү аялдар, колунан иш келген аялдар эмне үчүн парламентке барбаш керек? Жакшы мыйзамдарды эмне көтөрүп чыгып жазбаш керек? Ошол эле социалдык маселелерди, аялдарга, балдарга тиешелүү маселелерди алар жакшыраак билет. Алар ошо проблеманы алып жүрүүчүлөр өздөрүнүн бул жагында. Алар көбүрөөк көтөрсө, жакшыраак чечкенге жакшыраак жолдорун айтат. Биздин маселе ушундай болуп атат. Анан бул жерде атаандашуу жөнүндө сөз болбош керек. Бул жерде жалпы эле эмне үчүн аялдар ошо 50% парламентте түзүп калса жакшы болот эле деген сөз. Булчу. Себеби алар иштеп берет. Парламент эмес, өкмөттө, өкмөттө дагы мына мен эми батыш десе эле жаман көрө беришет. Мына Швециянын, Норвегиянын, биздин мына абдан өнүккөн Европа мамлекеттеринде ошо аялдар 50%дан жогору, 50%. Тарыхтан карап айтып койсок, мисалы Ангела Меркель да принципиалдуу аял экенин өзүн көрсөттү. Шайлоодон жакшылап ош албай калгандан кийин, демек менин баягы кадыр баркым төмөн түшкөн турбайбы, мен кетишим керек деген ойду айтты да. Вот мына аялдардын принципиалдуулугун. Роза эжекебиз деле, Отунбаева деле 1,5 жылдын ичинде бир топ жакшы иштерди аткарганга аракет кылды. Негизи биздин табигатыбыз өзү эле жаратмамыз да. Анткени биз деген колубуз келген нерсени жоопкерчилик, анан биз эч качан сатпайбыз. Чын эле сатпайбыз. Ошол жагыбыз да бар. Эми силерди, мырзаларды жамандагым келбейт. Мисалы үчүн көп тарыхта мындай байкасаңар, мисалы үчүн саясат ар кандай күрөш болгондо биз ошол жакшы бир мырзанын жанында көбүнчө аялдар калат да. Бул бизде принцип деген катуу экен да. Ошондой эле үй бүлөдө кандай бекем болсок, коомдо да ошондой бекем болот экенбиз да. Ошон үчүн аялдар сөзсүз көбүрөөк болуш керек деп ойлойм. Биз талашпайбыз силерден эч качан бийликти. Эркектер биринчи турсун. Биз өзүнүн бул биздин нукра, биздин эмебизде бар да. Бирок силерге биз чоң жөлөкпүз да. Биз жардам катары бир эле социальный дей беребиз го. Бир эле социальный эмес, башка көп тармактарды эле алып кетчү жай бар да, кыргыздын аялдарынчы.
ат минсе ат минет, отко кирсе отко кирет дегендей. Ошон үчүн бизде ошондой туура эле кабыл алыш керек. Ооба. Мен Айнура айымга суроо бергим келип турат да. Мына социалдык маселени айтып атабыз. Бүгүн аялдардын баягы ден соолугунун начарлашы да аябай күчөп кетти да, туурабы? Илгерки заманда эмес, илгери аялдар деген укмушта күнү түн иштечү, бирок ден соолук чың эле же, союз мезгилиндеги. Бүгүн негедир жашообуз мындай жеңил, дүйнөнүн бар дасторконубузда баардыгыбыз бар, бирок аялдар көп ооруп атат да. Эмнеге? Себеби? Негизи эле жаман гана аялдар эмес, деги эле калктын ден соолугу начарлады деп айтсам болот. Анткени баарыбыз эле билгендей эле бул чоң социалдык көйгөй, экологиянын бузулушу. Быйыл баарыбыз эле билебиз, смрад болуп атат, мындай болуп атат, тигиндей болуп атат, аба бузулуп атат деп аябай көп. Тамактанганыбыз дагы туура эмес болуп атат. Өзгөчө аял кишиде азыр бесплодие, тукумсуздук абдан көп пайда болду. Мен мындай статистика деп деле айтпайм, бирок 10дон 1 кыз боюнан бүтө албайт да азырчы. Бул абдан чоң көйгөй деп ойлойм. Себеп жанагы эле экология, жанагы эле туура эмес тамактануу, jet food, fast food деп атабыз, андай тест атым көп колдонулуп атат, азыр колдонулуп атат. Анан азыркы кийим десек деле болот, башкача кийинет кыздар азыркы, жеңил, желпи, бүт жанагындай денесин ачып, ооба, ошондон дагы болот. Спорт жок азыр, спорт менен машыкпайт, жанагындай эле офисте отуруп иштешет кыздарыбыз, жана орустар айткан тазовый органдарда, жана ошо аялдык жыныстык мүчөсүндө кан жүгүрүү абдан аз болот. Анан ошондуктан жана жакшы азыктанбай, жакшы ошо органдар жакшы иштебей калат да, ошодон дагы болот. Эрте боюна бүтүү, булар дагы азыр чоң мындай ойлойм көйгөй деп дагы. Эрте боюна бүтүү, ошондой эле жанагындай билимсиздик, ошо половая неграмотность деп атпайлыкпы? Азыр бар, интернет бар, телевидение бар, айтылып атат, деп атат, бирок мындай система жок болуп атат да. Менин оюмча азыр система жок, тарбия алуучу система жок. Же таптакыр динге кетилген, бизде радикалдуу болуп келет да, же тияка, же таптакыр билимсиздик да. Азыр кимдер идеал деп түзсөк болот? Инстаграмда жылдыздар идеал, идеалдар абдан алмашылды, анан системабыз жок. Бирок алар идеал эмес. Инстаграмда жылдыздар. Жок, идеал эмес. Идеал эмес. Жаштарга идеалды түзүп бериш керек, жаштарга система киргизиш керек. Мына көрдүңүзбү, мен мына улуу муун топчу эрежеге байланыштырып айткым келип турат да. Илгери айылда, коомдо улуу адамдар, аксакалдар башкарчу. Аксакалдардын энелерин айткандай болчу. Анда Инстаграм жок эле, интернет жок эле, бир эле улуу кишилер айтып башкарып койчу да, кызды 40 үйдөн тыюу дечи. Анан ошол илгерки кыздар, мына менин апам эле 12-ни төрөгөн. 12 тең үйдүн эле бурчунда төрөгөн да, роддом жок эле да. Эми ошолор төрөп алып туруп, жарым саат, 1 сааттан өзүнүн киндин өзү кесип турган, көчүп, конуп, ат менен алып кетип калышкан да. Көрдүңүзбү, бүгүнкү күндө ошондой нерсе жок болуп атпайбы? Эмнеге биз ушундай деградация, ушундай бир чөгүп баратабыз да? Ошол нерсени бир айтып Бул көйгөй да ушул. Бизде азыр бир чоң проект, улуттук долбоор баштап алганбыз. Кыргыздын 40 кыздын жүрүшү деген. Ошо азыр айтып атасыздар, кыздын 40 жагына тыюу дегенчи. Кызга 40 үйдөн. Ооба, биздин Кыргызстанда 40 район бар экен. Негизи эле кыргыздар илгерте ушу 40 деген санга байланып келген экен. 40 уруу, 40 кыз, 40 чоро. Азыр эми ушу 40 район бар экен да. Бул өзүнчө бир закономерность да. Анан ошол жерден 40 айым лидерди алып чыгып атабыз. Бул эми баягы сулуу конкурс эмес, мисс красота эмес. Бул деген илгерки тарыхка кайрылып, биздин илгерки кыздарыбыздын жүзү кандай эле, орду кандай эле коомдо. Ошол нерсени кайралалы дагы, көчмөндөр убагындагы кийим жөнүндө туура айтып атасыздар. Эмне үчүн белдемчи, эмне үчүн бул чыптама, моундай тыкан кийинишчи. Ошонун баарын азыр кайра эскертип коомго ошону алып чыгып көрсөтүп, анан негизги азыр заманбап аялдар кандай болуш керек биздин кыздар. Негизи туура айтып атасыз, баары эле окшош да, өңдөрү да окшош азыркы.
баарыныкы кирпик чапталган, татуаж жасалган, чачтары бир мындай кой берилген. Эгер биздин тырмактын баары ана мындай өзүнчө мындай эме жок да, биздин нукра кыргыздын баягы жүзү жоголуп бараткандай да. Же жанагындай радикальный баары жанагындай хиджаб кийип алган. Эми хиджаб жөнүндө каршылыгым жок, религия жөнүндө эчтеке козгогум келбейт, бирок биздин апаларыбыз эч качан андай кийинген эмес. Туура. Анан ошол тарыхты кайра көтөрүп, бул деген тарбия катары. Туура айтасыз. Мына азыр ошо тарыхчылар келет, ошол жака бүт 12 кишиден комиссияда турат, ошого өзүнчө бир баа берип, ошол нерсени көтөрүп атабыз. Буюрса катышкыла? Буюрса. Жакшы идея. Мен ойлойм да, мына жаштардын өкүлүнө кайталычы. Биз улуу муунду айттык. Улуу муунда бир керемет сезимдер, керемет кийимдер, бир укмуштай нур энеде болгон, кызда болгон бир сон нерселер болгондо, бүгүн ошол нерсенин баардыгы кетип калганын, могу кыйынчылык болуп атканын Айнура айттым да. Жаштар, силер ушуну кабыл аласыңарбы? Ушу илгерки энебизди карап өссөк болбойт беле? Эмне эле биз ушундай болуп ачык-чачык кийинип атабыз? Эмне эле ушундай бир кыйналып ооруп атабыз деген нерсени бир маселе көтөрүп, илгерки тарыхка кайтып кетсе болобу? Эми замандын өзгөрүшү менен албетте адамдардын табити, көз карашы бардыгы өзгөрө баштайт. Балким ачык-чачык кийингени дагы өтө катуу тыюудан улам кыздардын бир өзүнчө ички чыңырыгы дагы болушу мүмкүн. Бизде көбүн учурда ошол жаштарга тыюу өтө көп болуп калды да. Мисалы үчүн бизде мен ата-энелердин, илгеркилердин кызды 40 үйдөн тыюу, же болбосо бул кыз деген мындай болуш керек, тиндей болуш керек деп өтө эле бир бурчка такап койгондой да. Албетте болуш керек, өтө ачылып чачылбаш керек, бирок ар бир нерсенин өз орду болуш керек. Азыр мисалы үчүн жашообузга дин киргенден кийин огош бетер мурун эле тыйылып келген кыздар огош бетер кысынып калды деп ойлойм да. Анан кайсы гана мисалы үчүн интернеттен бир сүрөтүң чыгып калбасын, же сөз сүйлөп калба, кыз деген ушундай болмок беле, кыз деген мынтет, анан кыз деген тигинтет да дей берип, ушунчалык тажап кеттик. Ушу сөздөн кечке эле кыса берип, төбөдөн ургулап эле, жок, ал минтиш керек, жок, аял деген мындай, аялдын орду тигиндей, аял деген андай болбош керек. Аял, мен ойлойм, кыргыз илгертен, байыртан кыргыздын кызы эркин болгон деп ойлойм да. Ошондой кыргыздын кыздары билим алыш керек деп ойлойм. Карьера жасаш керек деп ойлойм. Кыргыздын кыздары, мен көп эле баягы чет өлкөлөргө чыгып жүрөм, ушунчалык универсалдуубуз да. Аябай кыргыздын кыздарына суктанам, сыймыктанам. Анткени бардык үй шартында, сырткыдагы бардык жагын алып кете алган уникалдуу аял бизде эле деп ойлойм да. Балким кыргыздын кыздары биринчи менче аял болуш керек, эне болуш керек. Албетте аял болуш керек, бирок деген эне болуш үчүн, аял болуш үчүн, жакшынакай төрөш үчүн ден соолукту караш керек деп атабыз да. Өзүн өзү сүйбөйт анткени аялдар. Силер өзүбүздү сүйүүнү алып салгансыңар да. Мындай аял деген мындай, аял деп минтип бизди өтө төмөн түшүрүп атып, өзүбүзгө өзүбүз болгон ишеним жок, сүйүү жок. Биз ушундай күйөөгө тиерибиз менен канатыбызды минтип кыркып алып эле эркектерибизге тага беребиз да, сен бийик уч, мен жерде эле басам дейбиз, олтурубуз. Анан балдарыбыз төрөлгөндө, ой балам жесин дейбиз. Биз эч качан өзүбүздө 8 март келгенде сөзсүз түрдө башканы ойлойбуз, бирок өзүбүздү ойлобойбуз. Өзүбүзгө мен кыргыздын аялдардан сурайм да, өзүңө арнап туулган күнүңдө байпак алдың беле, жок дейт да. Анткени биз өзүбүздү ойлобойбуз да, бүт күйөөбүздү ойлойбуз, балабызды ойлойбуз. Анан балабыз эми чоңоюп калганда, деп салайын десең, неберең төрөлүп калат. Анан биздин ата-энебиз сөзсүз түрдө неберени караш керек деген нерсе бар да. Мен ага каршымын. Ата-энелер өмүр бою эле бирөөнү эле минтип алаканына салып жүрүп, өзүнүн сүйүүсүн унутуп калат да, такыр өзү жөнүндө ойлонбой калат. Ошон үчүн өзүнүн сүйүү бул ден соолугуна кам көрүү, өзүнө кам көрүү. Биз силерге эле кам көрүп атып, өзүбүзгө убакыт жетпей калат атпайбы? Өзүн сүйүү деген бул сырткы келбетибизге, өзүбүзгө билим салуу, билим алуу,
түшүнүп атасызбы? Бардыгы өзүбүзгө, биз өзүбүздүн эчтекебиз жок. Түшүнгүм келбей атат, анткени Сизге эле мынтип тамак берип атабыз го. Анан качан өзүбүздү карайбыз? мен таптак түшүнгүм келбей атат да, эмнеге дегенде биринчи ошону десиңер, кийин улгайгандан кийин баары бир күйөөнү башкарып алып атасыңар. Балдардын баардыгы ата менен энеге барып эле такалып эне менен сүйлөшүп калат да, ата жок туурабы? Эң жогорку. Эң жогорку. Бирок мен бул жерде бир нерсени айткым келет да. Деги эле коомдо, бардык эле коомдо аялга тагылган милдет, аялдын көтөргөн жүгү абдан эле оор да. Анан аялга дагы дооматтар дагы көп коюла берет да. Бекеринен жанагы улуу ойчул Сократ айтканда, менин ошо дүйнөгө аял болуп төрөлбөй калганымдын өзү чоң бакыт депчи. Эми ошол киши түшүнгөн экен да аялдын ушул маселесинчи. Бул аялга мисалы эркек бир нерсени жасап жетчү нерсеге аял ошону 4-5 эсе жасап анан кийин жетет ошогочу. Аялга карата ишеним тилекке каршы коомдо аз. Ошо аялдардын өзү эле аялга ишенбейт. Туура айтасыз. Аялдар аябай чыдам кайда келет экен да. Бир эле маселе да, мына ит жандуу да. Ушунча мен мына эми 4 балам бар. Акыркы кичинекей баламды төрөгөндөн мен өзүм кошо кирип көрдүм да, бул жүрөгүң зырылдайт. Бирок өзүң төрөгөндөн кийин аны кантип төрөп атканын билбейсиң да, туурабы? Мына ушунда көрдүм, аялдар ушунчалык чыдамкай экеничи. Анан аялдарга болушпасаң болбойт экен да, түшүнүп калат экенсиң. Туурабы? Аялдардын бүгүнкү мына социалдык маселеси аябай көйгөй жаратып атат. Эми ошондуктан вот аялдардын баягы өзгөчөлүгү эске алыныш керек да. Мен ошон үчүн мүмкүнчүлүк бериш керек дегеним ошол да. Аялдын ошол репродуктивдик функциясы көп учурда мына Назира айтып аткандай аялды артка тартып, көп нерседен мындай алыстатып коет да, ал ошол балага байланат. Баланы чоңойтот, баланы төрөйт. Ал милдетим дейт, анын парзы, ал аткарыш керек аны. Мына ушул нерсе аялга кошумча түйшүк берип атат да. Мына ушунан анан баягы артта калуусу ушунан болуп атат да. Ал аялдын же кем акылдыгынан, же билимсиздигинен, же жөндөмсүздүгүнөн эмес, болгону анын ошол жаратылыштагы ошондой функциясына гана байланыштуу. Эркек караганда аялдар акылдуураак келет деп кээ бир кездерде туурабы? Негизи ошондой да. Мен дагы даракем катары көп аялдарды кабыл алдым да бир учурда. Анан психолог болуп калат экенсиң да, сүйлөшүп атып, баары көйгөйүн айтат. Анан бир нерсени түшүндүм да, аялдын бактысыздыгы, аялдын чынында ден соолугун жоготкондугу дагы эркек менен түзмө-түз байланышта экен. Сен жамансың, сенден колгон эчтеке келбейт, тиги бул билбейм, аябай көп басынтат экен да. Же мен ушундай нерсени угуп атып, менде ушундай бир впечатление болуп калдыбы. Ошо жана ошондойго келет да. Жок, бизде андай стереотип бар да, андай стереотип бар, ал калыптанып калган болгондо. Ошону жоюш керек деп ойлойм. Эже, эмнеге биз ошол стереотип бар, бизде ошондой болуш керек, бул менталитет, бул када салт, биз деген ушундай болушубуз керек деп атып, бүгүн ошол күнгө жеттик. Көп кыздар мага, мен баягы коомдук адам болгон үчүн көп жазышат. Анан жашканда баары эле ушундай тим эле бири-биринин тагдырын көчүрүп алгандай жашашат да. Баары кайын журтунан тепки алышат, күйөөсүнөн тепки алышат. Анан мен кандай бир эркектерге бир сын статус жазып коеюн, астында 2000 комментарий болот дагы. 2000 комментарийде окусаңыз жалаң аялдардын көз жашы. Назира эже, рахмат биздин үнүбүздү чыгарып атканыңызга. Назира эже, чын эле ошондой. Эмне үчүн мен күйөөм даже мындай бир жылуу сөз айткандан айбыгат. Биздин эркектер сезимин чыгаргандан ушунча уялышат да, сезим чыгаруу бул алсыздыкты билдирүү деп ойлошот алар. Багынып калам, подкаблучник болуп калам деп ойлошот. Бизге ишенесиздерби, аял затына эркектин жылуу сөзү абдан керек. Биз гүлбүз, суу куйгулачы бизге. Мына эменин Байдылда акындын бир сонуру бар да. Өзөндө тиккен багым бир өмүрлөш жамбызаны бил, өбүшпөйбүз дебестен өбүшүп койчу дагы бир деп аялына жазган ыры бар. Каарынганса, кайра эркек ошентип аялын кайра жазыш керек деп ойлойм да, туурабы? Бирок мен эме деп ойлойм да, бул аялдын көп нерсе зависит этет да. Эркекти бекер айтпайт да, эркекти эркек кылган аял депчи. Жакшы, күчтүү эркектин артында күчтүү аял турат депчи. Биз чындыгында кыргыздын аялдары биз өзгөчөбүз да. Биз жада калса бизде жанагындай языковой барьер да жок да бизде. Любой тилди жаныңда бир казак отурса, 1 сааттан кыскача сүйлөп каласың.
Анан муну баягы бул недостаток эмес, бул негизи өзгөчөлүк деп ойлойм да кыргыздынчы. Ошон үчүн эркекке багынып, эркекке мынтип канча күнгөн ал аялдан зависит этет да көп нерсечи. Мен бир нерсени айткым келет да, каада салт, менталитет деп атпайлыбы? Келиңиз ушул кыргыздын салтын алып келели. Кыргыз маселен да менин аялым менден 10 жаш кичүү. Менин үйүмө барганда, кайын журтуна барганда, мен каерде отурсам, аялым ошол жерде отурат. Демек, өзүнөн 19-8 жаш улуу, бирок менден кичүү далар. Алардан бийик отурат менин аялым. Жолулук көрдүңүзбү? Аялды кыргыз кандай бийик койгон. Анан мен кайын журтума барып калсам, өзүмдөн 8, 9, 5 жаш кичүү, бирок аялымдан улуу да. Аларда мен төмөн тияк отуруп калып атам. Көрдүңүзбү, эркекти кандай төмөн түшүп атат? Кыргыздын салты бар ушундай. Мына биз кыргыздын ар бир салтынын маани маңызын түшүнгөн болсок, биз ушундай мыкты жашамакпыз эже. Жашамакпыз, туура. Биз болсо башка бирөөнүн маданиятын алып келип атпайлыбы? Дегеним ал турмуш эрежеси да ал. Эреже? Калыптанган эреже да. Ал себеби эреже кайсы учурда пайда болот. Ал ошол абдан жакшы болсо, ал ошо калыптанып калат. Кыргыз мына аялды бийик койгон илгери. Биз азыр айтып атпайбыз, биз азыр аялдарды аябай жаман кылып ийдик, урдук соктуп атпайбыз. Илгери заманда аялды укмуштай бийик койгон, туурабы? Жеңе дегендер бир укмуш керемет сөз да. Ошол нерсени кайра кириш керек дейм. Мен эми Советский Союзду жамандагым келбейт, бирок ошол 70 жыл көп нерсени талкалап койгон да. Бизде тарбия түшүнүк эмебиздин баары башкача болуп калган да. Эми азыр мына 25 жылдан бери эгемендикке киргенден бери тарыхка көп нерсе, бүт нерсени эми үйрөнүп келатпайбызбы? Ошо кайрылыш керек да. Туура айтасыздар, биздин ар бир кийимибиз, ар бир жасаган ишибиздин баары өзүнчө чоң философия экен да. Сөзсүз философия. Ар бир кийим, кыз деген кичинекей эме кийимге чейин бүт айтылчу экен да. Жанагы чатуштуктагы келин келатат деген, же байбиче келатат деген маани экен да. Ошол эки бул биздики Кытайдын эмесинен да өтүп кетчү эл экенбиз да. Ошонун баарын кайра көтөрүш керек. Анан мен айтып берем да, бизде аксакалдар барбы депчи. Ооба, мурдагыдай эми. Эми мен дежурный деп жаман сөздүн баарын угуп бүтүштү аларчы. Негизи ошолор отуруп, талашып татышпай, саясатты татышпай, портфелди талашпай барып, бир өзүнчө бир коом болуп, мына апалар бар, коом апалар бар, батасын берген, акылын берген аялдар бар экен да. Ушул мырзалар жактан ушул биздин аксакал коомун бекитип, ушу тарыхка кайрылып, тарбияга кайра кайрылбайсыңарбы деген кыйкырык керек болот да бизге. Сөзсүз түрдө. Мисалы мына биз жаш кезде да мектепте окуп жүргөндө аксакалдар көчөдө отурса, биз мектептен келатканда кыздар менен чогуу баспай, же кыздар алдыга өтүп кетип, же аркада калып калып, анан аксакалдар көзүнчө жакшынакай өтүп кетчүбүз. Кыздар менен көчөдө сүйлөшчү эмеспиз. Азыр болсо аксакалың турап, көк сакалың турап карабай туруп, кыз менен жигит баратып ошол жерге маңдайдан келип өбүштүрүп өтүп кетип калышат. Туурабы? Бул дагы сыйлабастык. Ошон үчүн мен айтып атканым, кыргыздын үрп адатын, каада салтын баалап бактаган жакшы го деп ойлойм да. Кайра кайрылып келишибиз керек го дейм. Бизде мындай, мен ойлойм да. Биз бүгүн сиз айтып аткан жанакы көйгөй, жанакы эркектер жамандаган сөздөрдүн баардыгы бүгүнкү абал. Ооба, бүгүнкү абал. Биз баягы башка бирөөнүн маданиятын ээрчип алдык, Европанын башканы туурап алдык да, анан келип эле жанакындай кашага туш келип калдык. Ошол баягы мындай бар го, физикалык кубулуш канчалык кыскан сайын ошончолук жарылат го. Анан ойлойм да, бул жаштарды өтө эле кысып болбойт, андай дебей, мындай дүйнө таанымын, билимин минтип кастарлап берип, ошолорду билимге сугарып, ушинтсең эле, анан бул көкүрөгүбүздө каалайсыңбы, каалабайсыңбы, баары бир ошо кыргыз деген биздин касиетибиз бар. Бир башка жакты биротоло кетип калбайбыз, сөзсүз бар. Ал нерсени ойготуш керек деп ойлойм да. Ойгонгондо жаштар биз өзүбүз эле өзүбүздүн каалообуз менен ошол билбейм, мурунку бийиктикке келишибиз керекпи? Мына жакшы ой айтылып атат да. Келиңиздер, биз мына 4 айым мен кошулуп алайын, дагы бирөөнү кошуп алалы дагы. Биз ошол кайра жаралууга, тарыхка кайра келели дагы. Биз үйрөтөлүчү, билгенибизди айталычы, жаштарга керек болсо ар бир мектепке, университетке барып алып туруп, ушундай бир тренингтерди өткөрсөк, бир салт санабызды, кыз кантип жүрүш керек, жигит кандай болуш керек деген нерсенин баардыгын айтсак,
Менче жакшы болуп эле дейм да. Бул жерде жаштарды күнөөлөгөндөн мурда ошолорго мындай өзүнүн жүрүм туруму менен ошо салтты өткөргөн муун барбы деген нерсе бар. Мына ушунда отпайбы? Ошол бизди байланыштырган муун жок болуп калды да. Чынара туура айтып атат. Ошо союздун идеологиясында биз көп баалуулуктарды жоготтук да. Мына ушул муундон төрөлгөн балдар мына бүгүнкү жаштар. Ошо ата энесинде жок да ошо нерсе. Анан балдар кайдан алат жаштар? Ошо жана эне тили деп бекер айткан биз. Эне тили деп бекер айткан эмес. Энесинин тили орусча чыгып атса, баласы орусча сөйлөйт да. Мен бул чоң проблема экен. Мен орусча окуп калдым. Ал кезде ата энебиз болсо орусча билсин деп, орусча 10 жыл орусча окудукпу, 5 жыл институтта орусча окудук. Андан кийин бүт окууга жайга, кийин магистратура окуса аякта да орусча. Эми бул калыптанып калыптыр да мендечи. Мен канчалык тилимди оңдойн десем дагы орусча сөз кошулуп кетип атат да. Биздин учурда тарыхты да окучу эмеспиз да. Мен тарыхты азыр мен балдарым мектепте окуп атпайбы, ошону китебин карап туруп анан кийин окуйм да. Кыргызстандын тарыхын. Көп инсандарын билбей калганбыз. Бул чоң жоготуу да чындыгында. Кыргызстандын тарыхы албетте абдан чоң. Эми ал бул деле кеч эмес. Баягы демократия деген башка өлкөдө Францияда сыяктуу 3 жыл 3 кылымда аран келген. Биз негизи жөндөмдү деген ошо да бизге 25 жыл болду буреки демократия тигүү дегенчи. Эмне үчүн биз бат өзгөчтүрүп кетип атабыз? Анткени бизде деген бул нукра, биздин бул парламенттик система бизде Кыргызда илгертен бар. Бар болгон бул нерсечи. Ошон үчүн баягы аксакал коому туруп чечип койчу, ар бир дуандан келип туруп өзүнүн сыйлуу кишилер болчу, ошолор чечип койчу. Бул нерсени биз азыр киргизип атпайбызбы? Бул бизге өөн эмес. Бул биздин нукра эмебизде бар нерсе да. Биз бир ханга баш ийген эмеспиз. Ооба. Мындай айткандачы. Ооба. Ошон үчүн да эркектерге баш ийбейбиз деп атпайсыңарбы? Жок, аны эркектерге дагы баланы ар бир коомдун өзүнүн башчысы болгон да ал кезде. Баланы тарбиялаш үчүн өзүңдү тарбияла деп көп айтышат да. Ошон үчүн мен эсимде сөзүңүз каралжы, кичинекей кезимде чоң энемдин колуна тарбияланып калдым, тайта тайнемдине көп барып калдым. Алар отурганда бир улуу сөздөрдү сүйлөйт эле, улуулукта анан кынаптап жасаган иштери, энемдин кайра айтып аткан сөздөрү баары болуп уюлуп калганда баары. Анан бирок азыркы кийинки жаш муундарда ошол мурунку улуулук, салттуулук жок болгон үчүн биз балким ушундай бир аз ээн башыраак болуп атканбыз. Көргөн жоксуз. Бул көрбөдү да. Көрбөсөң эми. Мына көрдүңүз, мисалга илгери ошол жерден эметким келип турат да. Менин апам атамдын атын айтчу эмес. Мисалы да, артыктын акасы дечү, же болсо апасы, энеси дечү да, балдардын энеси дечү, анан тергөө салты. Тергөө бар эле да. Бул сыйлоо да, сыйлоо. Көрдүңүзбү? Бул сыйлоо эле. Эми мында сен айтып аткан ушундай нерседе кыргыздын нукра эмес турат да. Биздин жана тайнелерибиз, чоң ата чоңдерибиздин көрктүүлүгү ушунда турат. Ушуга кайрылып келсек болбойт беле деген эле сезим болуп турат да. Мына бүгүн медицинада аялдардын аябай оор мезгили болуп атпайбы? Ажырашуу дагы бар коомдо турабы? Төрөбөстүк да бар. Булардын көйгөйдүн бардыгында дал ушундай социалдык чоң өзөк көйгөй турат да. Биз ушуларды кантип ала алабыз? Мага япондордун системасы жагат да. Кичинекей эле мамлекет мындай алгандачы, бирок ушунчалык каада салтын сактап келишкен, ушунчалык өнүккөн мамлекет, эң цивилизованный мамлекет. Эмнегедир жанагы экономикасынын негизинде ошо өздөрүнүн салттары турганда, мына көрдүңүзбү? Ошон үчүн дагы биз кайра кыргыз болушубуз керек болуп атат да. Башка бирөөнүн маданиятын киргизип эмне керегибиз бар, айланайындар. Кыргыз, сиздер эне болуңуздар, биз ата бололу деп атабыз. Кыргыздын мисалга малдаш токунуп отурган азыр жок болуп кетпеди. Үйүбүздүн баары стол болуп кетти, туурабы? Чөгүлөп, монтип тизелеп отурган булардын бардыгында маани-маңыз бар. Ден соолук бар. Денсоолукка да бар болгон. Ошон үчүн туура айтасыз. Мен буга чейин ошо япондорду мисал кылып келтиргим келгенде, кыргыздын тамак ашын жегенде өзүнчө целый церемонияда, мына японцтар ушу көк чайын бир ушундай бир церемония кылып ичишет го. Бизде мисал үчүн мал сойгондо ар бир кыймыл өзүнчө бир сый урмат. Ошол мен кээ бирде жанымда кыргыз жигиттер көп жерден тамак жегенде мынтип жалдырап этти карап туруп беришет да. Анан ушундай арданам да, айтам, ушул койдун 12 мүчөсү бар.
эми бул деген целый наука деле эмес го. Ушул 12 мүчөнү жаттап алыш эми ушунчалык кыйын байланайын. Моореки устукан буга берилет, бул буга берилет деп тартып коюш керек болду. Анан мондай коркушат да, бир азыр тил угуп калам, азыр туура эмес жазап алам дегенчи. Бул ошо биздин баягы культура эмен баары нактан боюга кирген эмес да, аябай. Сакталган эмес, муну урматтаган эмеспиз да. Бир чай деле кандай урматтайт. Мен кечөө менин балдарым японский кухняга чакырышты мени. Апа, сиз 6-сында сизди уттуктап алалы, 7-8-де сизди кармайлбай калабыз депчи. Анан айка барып калдым. Киргенде эле бүт баары минишет да. Анан өзү ошол ресторандын хозяйыны эмеси кожоюну өзү ар биримге келип мамиле кылып ушинтип сый урмат менен эметип атат. А бизде мисалы үчүн кыргыздын келиндери ыйлап ишет го, жүгүндүрө берет депчи. Жүгүнгөн нерсе булардын корейцтер, японецтер булаген бул сый экен да. Туруп эле минте беришет. Андан эчтеке берип сынып кетпейт. Бул нерсе бизде бар да. Биз ошол нерсени сактап калбай, биз аны жаман жагынан карабыз да. Көрдүңүзбү? Муну жүгүнгөндө аксакалдардын адамдардын жүрөгүнө жылуулук кирет. Айланайын. Анан жанагы жакшы келип турбайбы деген сезим. Кудай тилегиңди батасын берет ошол жерде. Анан бул жаман нерсе да мынтип сунуп атат. Азыр болсо антпай калдык да, туурабы? Мынтип сунган кыздар барбы? Келкетип коюптур. Эми дегенден көрөкчү, мынанча жакшынакай бергенде адамдын жүрөгүнө жылуулук кирип атабы, же? Кандай сонун? Сүйүү мына ошол жерде турат. Менеджер катары айтып кетейин, азыр ойлоп отурсам, эмне үчүн бунун баары баркы кетип калды, эмне үчүн башкача идеалдар болуп калды. Ушул жерде эле маркетинг менен иштеш керек да. Идеалдарды кайра модалык кылыш керек, кайра престижин киргизиш керек. О, мындай кылсаң, бирок кирип атат билинбеген мен. Трендте болосуң. Мындай кылсаң сен эң азыркы знаменитый, популярный адам болосуң. Ошолорду биздин ошол эле жылдыздарыбыз, Назира. Мисалы үчүн башташ керек. Аралжы Инстаграмда мисалы үчүн мен көп катталуучум бар, Фейсбукта көп катталуучум бар. Элдин көңүлүн чордонунда болуп атканымды мен туура пайдаланышым керек да. Инстаграмда жалаң адабий тилде унутта калып калган сөздөрдү аралаштырып туруп, мен статустарды жазам. Анан жөн эле ойлор деп хэштег чыгарып коем. Анан аны окуган жаштар башында мен мисалы үчүн жаңы улуттук хит парадка чыгып 2005-жылы фразологизм, макалакап, учкул сөздөр менен сүйлөсөм, мени жаман көрөт эле. Кемпирдей болуп сүйлөгөн экен, өзүнүн жашына теңтайлаш болбойбу, мындай тиңдей деп анан деп ушинтип көп айтат эле да. Азыр болсо эмне үчүн биз нукура илгерки эски сон сөздөр менен сүйлөгөндө сөзсүз түрдө кемпирдин сөзү болуш керек ал. Бул кыргыз тилин модага айлантышыбыз керек деп анан азыр көп Инстаграмдан кыргызча жазып атам. Анан элдин баары мындай мага ыкташып, ошо кыргызча мода экен, жакшы экен деген нерсе акырын келатат. Анан кемпирдин кызы кемпир деген нерсе бир аз жоюлуп баратат да. Вот мына көрдүңүздөрбү? Биз жана башында эркектерди жамандадык, аялдарды кыйнап койду, тигинти дедик дагы. Азыр болсо аялдардын өзүндө да бир топ жасай турган иштер бар экенин, күнөө бар экенин мен таап баштадык, ошо көрдүңүзбү? Аял мейли эркектер мейли жаман экен, бирок аял болуш үчүн эмне кылыш керек экенин уже бир-эки факторун келтирдик, туурабы? Монтип чай бергени, күлүп жүргөнү, туурабы? Аял сүйүү тартуулаш керек. Бул жашоонун өзү сүйүүдөн турат. Эгерде жүрөгүң элжиреп турса, адамдын бардыгына, демек жашоо бүгүнкү дүйнөң дагы сакталып калат. Туурабы? Ошон үчүн биз сүйүшүбүз керек. Кандай болбосун? Эненин жүрөгү ар бир аялда, ар бир эркекте, ар бир адамда эненин жүрөгү болуш керек деп ойлойм эже. Мына ушундай жагдайга биз келишибиз керек. Ошон үчүн биринчи кезекте аялдар сиздер өзүңүздөр баштаңыздар. Сезимди жаңылаш керек. Көкүрөктөгү жаман уялаган нерсенин баарын кууп чыгыш керек. Туурабы? Кыргыздын нукура кыргыз аял экенин, аял болушун, аялга түшүп калдыбы? Антиш керек. Биз аны 3 жылдан бери буюрса жасап келатабыз. Мына топчу эже билет. 40 казанды кайнаттык, сүмөлөк кылып су барадан билесиңер, баарына катышып жүрөсүңөр. 1000 элечек дворец спортуга чогулттук. Это невозможно деген биздин эмелерибиз, аттыбаштууларыбыз. Бирок жазадык аны. Эми ушундай бир чоң майрам болду, ушундай энергетикада
анан келип турган ошол 1000 келечек туруп турган кийин бата бергенде бир ушундай бир рух көтөрүлүп, бир кадимгидей дух захватывающий нерсе болду да. Анан бара азыр ошол кийимдер модага кирип атат аябай эле. Азыр биз дизайнерди чогултуп атабыз да, именно ошол кыргыздын этниканы тиккен кыздар аябай көп экен. 2000дей киши Саудовский Аравияга кеттиби? Калгандагы да толтура экен. Атаң көрүп кече билгениңизде анан буюрса тиги 5 бармакты биздин сый тамак деп Гиннеске киргиздикпи? Киргиздик. Казактардан ашып кеттикпи? 1000 канча килограмм, 117 чучукту жасап койдук. Биз кыргыздарчы уникалдуубуз ушундан да. Аны мен айтып атам, ошол 5 бармакты Гиннеске киргизиши эмне 9 жылкы союп койдук. 9 жылкыны бир эле ай союп коюп мындай айткандачы. Биз үчүн ал кеп эмес экен. Баягы намыска туруп коет экенсиң да, учурдачы. Анан азыр бореки 40 кыздын жүрүшү деп. Бизде 40 чоро бар экен. Мен баягында Замир Көчөрбаев айтмай, Замир ал келди да 40 кыз деп алып келип калдым эже депчи. Силер жазап аткан нерсеңер тарбияңар туура дедим. Может быть, ооба силер кыргыздын кыздарынын немесин сактап калып, бирок радикалист болбой эле болочу дедим. Эми башкача жол менен тарбияласа болот кыргыздын кыздарын. Биз деген ийкемдибиз. Биз баш ийип келгенбиз, баш ийгенди биз билебиз дедим. Бизди жанан күчкө салып сабаган бул аябай жаман көрүнүш. Сен жакшы келип аткансың, бирок ушул нерсеңди жой дедим. Анан 40 кыз менен кошулабыз, анан чоң проекттер жасайбыз десем. Аябай эмне жардам берейин дедим. Барып минтип гүл берейинчи, гүл бере эле жоктон дейт. Койчу дедим, кыргыздын эркектери качан гүл беришиңер? 40 атап келчи дедим. 40 атап кел. 40 атка 40 кызды мингиз, анан кийин жанагы эмесин кармап турганда жүргүз болду. Ошо кандай эффект дедим. Эми баягы биз салтка кайрылып атам да менчи. Сиз аябай жакшы айтып атасыз, вот мына салт да. Биз аялдарды жана чын эле эркек биз күчтүүбүз, мушту менен башкарабыз, анан кыйынбыз деген системага түшүп албадык. Азыр жана токмокту уруп койчубуз керек дегенчи. Эми бул алсыздык. Аялдарды эмне менен башкарыш керек? Аялдарды жакшы сөз менен, алдоо менен турабы? Биз ушуну эркектердин кулагына коюшубуз керек да. Мына салт деп көрдүңүзбү? Салттын ар бир маани маңызын түшүндүрө билиш керек экен. Биз жаштарга ошону айтышыбыз керек деп ойлоп атам да. Ошондо кыргыздын илгерки сонун салттарын кармансаң, бүгүн жакшынакай төлөйсүң. Оорубайсың дегендей. Бүгүн биз эмне кылып атабыз? Той деп атабыз да. Эми тойду укмуштар мына 9-10 жылкын союп атабыз деп атпайбызбы? Ошол этти эч ким жебейт азыр. Кичине жейсиң, жебейсиң да. Анан көп жесең ден соолугуңа зыян. Ден соолугуңа зыян. Туурабы? Анткени мурдагыдай биз иштебейбиз азыр. Мурда чөп чапчы элек, үйдүн ичин кылчу элек дегендей азыр андай жок да. Ошон үчүн ушул нерсе дагы кичине ден соолугу үчүн тамак ашты тыюунун да формасын табышыбыз керек деп ойлойм да мен. Кандай айтасыз? Ооба, албетте. Илгерки заманга таптак эле түшүп калбашыбыз керек. Ошол биздин када салтыбызды өзгөртүп, азыркы заманга ылайыктап, ошол эле тамактанганыбызды деле ылайыкташыбыз керек да. Япондорго дагы бир жолу кайрылып кетем. Алар деле азыркы заманбап тамактар жешет, бирок өздөрүнүн жанагындай японский кухнясын жешет, бирок өзгөчө эле деп ашкан, башкача кылып. Эми өзүнчө чоң маселе, тамак аш азык-түлүк коопсуздугу, туура тамактануу деген да коомдо чоң маселе бар. Булчу мына өткөндө эле изилдөөнүн жыйынтыгын окуп атыкпы? Кыргызстан баягы туура эмес тамактануу боюнча 3-орунда турат деп чыкпадыбы? Туура эмес тамактанат экенбиз бизчи. Биздин көп оорулар ошо туура эмес тамактануудан келет экен да. Эми бул жерде дагы аялдар минтиш керек деген маселе дагы чыгат да. Эми тамакты аялдар жасайт, аялдар туура жасаш керек деген. Эми бул өзүнчө талкуулана турган, өзүнчө тема булчу, өзүнчө чоң тема. Чоң өзүнчө тема. Мен шаардык кеңеште депутат болуп жүргөндө кечиресиз, мен эң момундай көйгөйлүү рабочий комиссия кирип алчумун да. Ошондо это питание деген, соцпитание деген бар биздечи. Садикке бардык. Ошону текшердик да, жеп аткан тамактарын. Эми ошол жактан башталып аткандан кийин анан бизден кандай муун чоңоет деген маселе да. Эми сливочный май деп коюп маргарин берип атса, тоок жанагы эмеден өскөн тоок тамак, тооктор эттерин берип атса, ушул маселе да. Анан кийин экспорт, импорт деген маселе. Мына азыр муну козгосок, бул чоң проблема. Өйдө отурган атка минелер эмне үчүн экспорт жаман башка тамактарды бизге киргизет? Көрбөйсүзбү, карабайсызбы мына? Бизде экологически чистый продукция деп бизге дүйнө суктанып атат бизге.
Биздикилер азыр жанагы топ 100 деген биздин өзүбүздүн ишкерлер бар го, өзү тамак биздин немеден жасалган. Кандай экологически таза тамактар. Биз 20%-дагы биздики камсыз кыла албайт экен да, өзү жергиликтүү Кытайдын тамагын, Белоруссиядан сахарын эмесин жешибиз керек. Тамак ашты эмне үчүн козгоп атабыз? Мына жалпы кыргыз элинин улуттук ден соолугуна эң негизги биринчи ошол. Бычак урулуп аткан ушул жер. Ушул жер. Жанагы ден соолук ошол жерден башталып атат. Ал эмне деп тамак жасалат ошол. Ошол жанагы эле тоок, эмне деген жанагындай антибиотиктерди коёт ошол жака. Аны кантип бузулбасын? Ар биз кыймылдап барып жеген ашкананын баарын ошондой тамак болуп атса. Момундай рулон жанагындай буйволдун эттери келип атса. Мисалы үчүнчү. Көрбөйсүзбү? Тамагыдан акчаны алып чүкөрүп атышат. Фермерлер сата албай атат өзүнүн. Биздики болсо сыртка чыгара албай атат. Биздин сүтүбүздү чыгара албай атабыз. Биздин азыр малдарыбыз айылда илгерки колхоздун майынан 10 эсе көп болуп, жер жетпей, чөп чыкпай атат, капкара болуп калат. Аларды экспорттойн, импорттойн десе, эч ким карабайт, албайт. Эми картошкабыз деле карабайсыздар быйыл, эмне болду? Көрбөйсүзбү? Канча биздин баягы айыл чарбалар канча күйүштү ушулар. Эми бул мындай жүрөк ооручу маселеби? Анан аялдар барыш керекпи ошол жака? Мына эми караңыз, ошол биз азыр келиңиз ошондой бир ошол министерство сельское хозяйство бир аялдар отурусуп койсунчу. Эми таарынбасын азыркы министрибиз. Бирок ошонун иш керек, уже кыйкырыш керек болуп калды, муну айткандачы. Эми жалко да 3 сом, 5 сом деген эмне деген чирип атат биздин картошкаларчы. Чечебиз деп коюп, отургузгула, быйыл картошка көп болот деп. Бул өзүнчө, бул мындай айтканда бул чыккынчылык да. Өзүбүздүн элибизге каршы чыккынчылык деп айтам. Келиңиздер, эми мен дагы бир көйдү көтөргүм келип турат да. Бүгүнкү учурда ажырашуу көп. Эмнеге? Эмне себептен жаштар ажырашып атат? Илгерки улуу муунда мындай нерселер азыраак болчу да, болчу деле эмес дегенде аз болчу да. Себеби эмне бүгүнкүдө? Дагы эле Назир айткандай эле ошо биз тыйып эле ошо жаштар деп атылган кийин ушу дагы жарылтып ийдикпи, эмне кылдык? Жөн гана бири-бирибизге көйгөйгө болду эле тура, көйгөй эмеспи? Кылганды токтотуш керек. Бардыгыбыз бири-бирибизге үстөмдүк. Ар ким өзүнүн катасын сезгенде жакшы болот деп ойлойм да. Эркек эркектигин билсе, аял аялдыгын билсе, улуу улуулугун, кичүү кичүүлүгүн билсе. Мен мындай билем да, үйлөнгөн адамдар мисалга эркегинде бар касиет аялда жок болот. Аялда бар баалуулук эркекте жок болот. Туурабы? Бирок окшош болот. Аял менен окшош болот, бирок экөөнүн мааниси. Мисалга мен аябай жыйынчаак, теринчек, таза жүргөн эркек болсом, мисалга да, аялым чачып коюп койгон болот да. Көрдүңүзбү? Экөө тең тыккан болбойт. Бул эки башка да. Демек, бирөө акылдуураак болуп, ошол үй бүлөнү кармап кетүүнүн бир тизгини болуш керек го дейм да. Бул дипломатия, бул деген жумуш, бул деген оор жумуш. Азыркы чоң көйгөй бул жалкоолук деп ойлойм да. Эч ким иштегиси келбейт. Мамиленин үстүнөн да иштегиси келбейт. Үй бүлөгө бири-бирине жанагындай айткандай баш ийип же бири-бирин түшүнгөнгө да аракет кылгысы келбейт. Андан көрө ажырашып кеткен жеңил эле турабы? Жакпай калдым, эртең башканы табам деп. Ошол Анан ошол ажырашып кеттик макул, бирок мындайда аялсыз эркек жашаш, эркексиз аял жашоо кыйын да, туурабы? Экөө бир бүтүм дегендейчи. Анан ушул жерде да чоң көйгөйлөр бар да. Мисалга, мына эжекем айтты, 52% аялдар экен. Демек, 2% көбүрөөк эркектерден. Ошондой 2% аял. Сөзүңүзгө аралчы. Бул жерде биз караганбыз, мына возрастной когорт деп коет, ошол жаш боюнча алып караганда, ошо репродуктивдүү возрастта, жаш куракта, ошо үйлөнүп, бала төрөгөн ушундай куракта аялдардын эркектерден көп эмес, кыздар эркектерден көп эмес. Аларда тең салмактуулук бар, айрым жерлерде керек болсо эркектер көп. Кайсы учурда аялдар көп болуп, ошонун эсебинен 52% болуп атат. 50ден кийин. 50 менен 80-дин ортосундагы куракта аялдар көп. Ошондуктан биз кыздар көпсүңөр эки аял алыш керек, жигиттер аз деген маселе бул жерде коюлбаш керек. Эки аял жөнүндө сөз кылбай эле коеюн дедим эле, өзүңүз баштап атасыз. Азыр кыздар көп, жигиттер аз деп эле анан ошону менен актанып атышпайбы? Өзүңүз эле баштап алдыңыз, мен баштаган деп. Кыз жок. Балдар айтат, кыз таппай атабыз, жакшы кыз таап бериңиз дейт. Чындап келгенде ошондой. Карап турсаң ошондой маселе чыгат да. Жакшы кыз деген эмне? Түшүнүк кандай жакшы кыз? Аны муну кыздар болсо жакшы бала жок, эми турмушка чыкпай атат. Неме Бул мындай? өзүнчө бир мындай парадокс да, мындай карап турсаңыз. Көп учурда мындай жоопкерчиликти сезбейт экенбиз да. Биз мисалы
мисалы үчүн физикалык жактан өнүгүп өскөндө эле анан турмушка даяр болду деп эле үйлөнүп алабыз го, андай эмес экен. Физикалык жагыбыз өөрчүгөнү менен ар жактан бала үйдөн калып калышыбыз мүмкүн экен да, мындай жоопкерчиликти билбейт экенбиз. Көп нерсени кыйынчылыкка чыдам жок да. Баягы моралдык жактан, руханий жактан өсүп, өзүбүздү жакшы таанып, билип, анан жеткиликтүү бир жоопкерчиликке мындай жетип, мен ушуну моюндай алам, мен үй бүлөнү сүйрөй алам деген учурда гана үй бүлө куруш керек окшойт деп ойлоп калдым да. Анткени мен азыр жашым ушуга келгенде, балам 9га жетип калганда гана мен азыр көп нерсени ойлонуп, таразалап, түшүнүп атам да. Мен эми жетилдим күйөөгө. Туура айтат. Анткени турмуш адамды тарбиялайт. Турмушту жыл өткөн сайын, улам жашың улгайган сайын адамдын акылына кире баштайт да. Мен 30 жашымда үйлөндүм. 30 жашка чейин бала болуп ал жактап бул жактап жүрдүм да. Анан ошондо акылыңа кирип, парасаттуу болуп, эки ягыңды карап калгандан кийинки үй бүлө курганда эле балким жакшы окшойт деген ойдо келесиң да. Анткени бүгүнкү ажырашуу жөнүндө эмне үчүн айтып атам? Бул деле көйгөй да. Туурабы? Бул билинбеген менен ар бир адамдын ички жан дүйнөсүндөгү бул аябай чоң көйгөй. Туурабы? Жана биз айтып балдар болгондо абдан балага болгон аябай кыйын. Мына ушул жерде дагы мен айткым келет да. Адам эркек болобу, аял болобу, турмушка көз карашы каныкканда, жашоо эмне экенин, турмуштун жазылбаган мыйзамдары кандай экенин, философиялык көз карашты түшүнгөндөн кийин жасалган оокат жакшы оокат болуш керек деп ойлойм да менчи. Акылдуу, парасаттуу болгонго чейинкиси бул баягы мындай шалтай-малтай бир нерселерге туш келип калат да. Ошон үчүн биз жаштарга биз эми акыл айтканыбыз туура деп ойлойм. Анткени турмушту көргөн киши катары деле баарыбыз айтышыбыз керек. Үйлөнгөндөн кийин, үйлөнөрдөн башта ойлонуп алып, анан ажырашууну азайтканыбыз коомдо деле жакшы көрүнүш болуш керек деп ойлойм да, туурабы? Мына ошол нерсеге келишибиз керек го. Анан биздин кыргыздын кыздары көбүнчө башка улуттарга турмушка чыгып кетет. Мен да ушуну айтпайын дедим, дагы айтып. Эми муну айтпасаң да бул жүрөктү өйткөн нерсе да. Кыздарыбыз көбүнчө за границага кетип окуй издеп бүттү, келбейт да, келбейт. Мына менин сиңдилерим деле бирөө голландийская тийди, бирөө да кетти окуга, ада бирөөгө тиет да. Бул мен үчүн кыйын эле да. Анда антейин десем мындай сөз чыгат да. Эми кыргыздын жигиттери, аялдарды, кыздарды бакпай атсаң кетет да деген сөз чыгат. Деген сөздөр бар. Бакпай атса деп. Эми бул да көйгөй да. Ооба, көйгөй. Эми муну азыр биз сөз менен бул мындай үчүн деп айтыш аябай кыйын да. Бул тактан келаткан нерсе. Чоң көйгөй. Ооба, муну деген дагы бир ушундай иштеш керек. Болгондо коом баарылап иштешибиз керек. Ушуну жөөш үчүнчү бир эле нерсе тарбиялаш керек. Анан буга эски нерсе кайрылыш керек дегендер чечилбейт бул нерсе. Чындыгында жашоо деген бизде глобализация бир жерде турган жокпуз да. Бизде мисалы үчүн за граница барсак, кореецтер мынтет. Бизде мындай сезим бар дейт, силер Кыргызстан жөнүндө уктап тургандай сезиле берет дейт да. Жалкоолук бизде чындыгында аябай эметкен, аябай. Башкалар эми өнүккөн өлкө, Кытай кандай өлкө, ошондо тытынып иштешет го. А бизде кыргызда эмне илгертен жалкоолук нерсе бар беле генде. Мен ошол бар болуш керек да деп ойлойм. Жок, бул эми мисалы үчүн малды жайып коюп, чалкалап, тиги жайлоодо жата берип. Илгерки мисалгачы жалкоолукту биз мына эгемендик алгандан кийин баштап алдык окшойт дейм да. Союз учурунда деле карасаңыз, мисалга аялдар төрөгөндөн кийин, баласынын 40 чыккандан кийин көтөрүп алып туруп жумушка чыкчу колхозду. Туурабы? Эми анда система ошондой болчу. Бирок мына ошонун жакшы жеричи, баягы иштеп, алаксып, анан бир топ ден соолугу жакшы болгон экен да. Азыр болсо жатабыт бардыгы, жалкоолук уже күчөп кетти. Ошондон зыян болуш керек деп ойлойм да. Мен өткөн бир тренингке бардым, сөзүңүзгө аралжы. Жалкоолук деген нерсе жок экен. Жөн гана биз кызыкпаган нерселер болгон үчүн ушинтип жүрө берет. Кайдыгерлик. Бир мотивация болуш керек экен да, биз ойгонуш үчүн. Биздин бул жанагы көчмөндөр оюнунда же ушундай бир улуттук бир нерсени коюп койсоңор, кадимкидей каныбыз кызып, намысыбыз ойгонуп, ушунчалык кыргыз эли үчүн бир нерсе жасагыбыз келип калат. А бизде ошол нерсе идеологияны, ушул улуттук эле биздин өзүбүздүн нерсебизден алып эле коюп койсо эле, баарыбыз ошого биз ушинтишибиз керек. Бир максатыбыз болсо, бир мотивациябыз болсо, ошондо чуркайбыз да. Идеология жок дегениңиз барбы? Эми
идеология жок. Ар кайсын эле ээрчип эле эмнени каалап атканыбыз бул Кыргызстанда бизде бул эмне үчүн билбейбиз да. өкмөттүн системасын полный жоюш керек. Бизде идеология жок аякта. Бизде деген эми аяка баш оту менен кирсең, эми ушундай өкүнүчтүү нерсе, элди ойлогон киши жок деп катуу деле айтканга мажбур болуп атабыз, мындай айткандачы. Ушул мына жазып аткан нерсени, мисалы үчүн ошол 5 бармакты Гиннеске киргизгенде башка өлкө эмне болуп кетти эле? Бүт өкмөт туруп, баары колдошуп, сүйүнүшүп. Бизде даже кың деген да жок үйдү жактан. Кың деген жок. Ну нормально. Андай нерсени дала эле жазып атпайсыңар. Тойдор жүрөсүңөр деген майында кылып койду. Эми мисалга бийликке карабайсызбы? Тесттикке эмнеге кандай акчаны алып жешкен мисалга, датка кемин түндүк билбейм, реформатор келсин эле деп кыйкырып атабыз. Эми бир келди. Эми билбейм качан келет. Бирөөбүз өзүбүздүн ичибизде реформатор болушубуз керек деп ойлойм. Мен өзүмө салым кошуп, өзүмдү оңдогондо, сиз да өзүңүз сиз оңдогондо баардыгыбыз бир жакшы нерсе чыгат. Баардык салым кош керек. Баардык салым кош керек. Мына ошондой болуш керек. Ошондо ар кимибиз ошо кыргыздын жүгүн көтөрүп кетишибиз керек да. Өкмөттү карап отурсак, алар деген эч нерсе кылбайт экен, туурабы? Идеологияны ар бирибиздин көкүрөгүбүздө сакташыбыз керек экен. Жанданышыбыз керек экен дегендей, туурабы? Мен ошон үчүн айтып атпайм, келгиле, балким бир топ болуп алып, биз ушул нерсени жасайбыз. Элге мотивация берели. Эми мотивация эч ким бербей атып атан көрүп. Күнүгө эле мотивация эч ким бере бербейт экен да, туурабы? Туурабы? Ооба. Көрдүңүзбү? Бүгүн улутту сактап калыш үчүн, кыргыз мамлекетин сактап калыш үчүн, кыргыздын тарыхын, каада салтын, үрп адатын сактап калыш үчүн биз кыргыздар барыбыз мен кыргызмын деген көкүрөктө сезим пайда болуш керек. Мына ошону жасашыбыз керек деп ойлойм да, туурабы? Каада деген мына ушул, салт деген ушул, улут деген ушул болуш керек деген бир форманы биз алып келишибиз керек окшойт дейм да. Буга аялдар силер жарайсыңар. Рахмат. Шейин шарттанысына чоң рахмат. Жакшы экенсиз. Ошол нерсени алып келип башкалар жасай албай атпайлыбы? Мына Оразечек кезинде айтты кече, кыргыз эми эркектерди канча бийликке койдук, бүт эле бардыңар, бийликте жүрөсүңөр, эмнени жасадыңар деп атпайбы, туурабы? 40-ка кийин бүт эркектер, бүт мэрлер, бүт эркектер. Бүт баягы негизги чечим кабыл алуучу чөйрөдө азыр эркектер отурат. Ошо да. Анан эми Ал аяка барсаң, эки эркектин башы кошулса саясат. ооба. Мындай. Саясатты да кыйратпай атышат. Но парламенттегилер билесизби? Бир кишинин айтканына хоп майли деп эле жасап атышат, унчукпайды, туурабы? Добушун берип коюшат, башка эч нерсе кылбайт дегенде. Ушул парламенттин эмеси ылдый түшүп баратканчы аябай өкүнүчтүү. Мурда деген депутат келет дегенде кадимгидей бир сүр бар болчу, мындай сыймык бар болчу. Эми кадыр баркы кетип кадыр баркын эмне кылып кетип атышат түшүнбөйм эми. Жамандагым келбейт. Булар деле жөн келген жок. Булар деле эмгек менен келди, мындай айткандачы. 120 депутат дагы эшиктен көчөдөн келген жок. Жана олигархтар келди деп атпайсызбы? Ошо олигархтар дагы акчаны тапты да, эмгек кылып. Тапты да. Значит, бир нерсе дагы бир нерсе жетишпей атат да. Анда двухпалатный кылыш керек анда. Законодатель өзүнчө, народный представитель өзүнчө, илгеркиде кылып. Эми законодательный инсандар, булар болсо аткаруучулар кылыш керек. Бирдеме өзгөртүш керек ушул системаны. Бул боюнча бул чоң тема, бунун жөнүндө дагы сөз кылсак болот, урматтуу айымдар. Темага жакындабайлы. Бүгүн аялдар маселесин көтөрүп атпайбыз. Ооба, аялдар маселеси. Эми 8 март деген бул майрам бекеринен жаралган эмес. Бул аял 200 жылдан ашык аялдар кыймылы, 18-19 кылымдардагы аялдар кыймылынын канча аялдардын кан төгүүсүнүн кыйналгандыгынын ошол аялдар эркектердей эле 12 саат иштешип, анан эркектерден 3 эсе аз айлык алышканда. Анан ошондон байкуш аялдар бош кастрюльдөрүн такылдатып анан көчөгө чыгышкан. Алар жөн айлыгыбызды кичине көтөргүлө деген эле маселени коюшканда. Биз деле ушуларда иштеп атабыз деп. Урматтуу айымдар, бизге убактыбыз аз калыптыр, 2 минут калыптыр. Кыска эмне кылыш келечегибиз кандай болуш керек? Кыска, анан кийин майрамдык жакшы маанай айтып койсоңуздар. Эми мен ушул дагы бир жолу куттуктайм майрам менен. Анан аялдардын биз кантип жакшыртабыз абалын. Ушул маселеде да кантип аялдарды өнүктүрөбүз. Аялдарга атаандаштык кылбаш керек. Аялдарды менин кызым, менин бир тууганым, эне деген эле ушундай бир позитивдүү мамиледе карап, аялдар ушу бийликке келгиси келип атат деп жаман көрбөш керек. Бийликке коюш керек аялды. Иштесин, аял өзүнүн дарыметин көрсөтсүн. Аялдарга
аялга тоспо бутуңду, аялдар өстүрөт журтуңду деген каалоодо айтат элем. Кыска айтыңыз, убакыт болуп. Баарыңарды ушул 8 март жас майрамы менен куттуктайм. Баарыңарга ийгилик, ден соолук каалайм. Балдарыңардын ийгилигин, жакшылыгын көрүп жүрө бергиле. Анан кийин биздин ортодо аялдардын ынтымагын күчөтөлү, бекемдейли. Жакшы кыздарыбызды алдыга сүрүп чыгаралы. Ошол нени каалайм делем. Рахмат. Баарыңыздардын майрамыңыздар менен ошо сөзүңүздөргө кошулам. Кыргызстандын алдыңкы айымдары биз өзүбүз пример болушубуз керек, өзүбүз көрсөтүшүбүз керек балдарга. Ошол. Аял күчтүү болгондо гана муун күчтүү болорун билиши керек ар бири. Анан аял биринчиден өзүн сүйгөндү, өзүнө кам көргөндү, өзүнө бир өзүнө салым кошкондугу билгенде гана анан башкаларга дагы сүйгөндү, анан салым кошконду үйрөтө алат деп ойлойм. Рахмат, урматтуу айымдар, бүгүнкү берүүбүзгө келип бергениңиздерге чоң рахмат. Бул эми салт болуп калыптыр, гүлдү белек берүү. Мен эми кандай берип атам, туурабы туура эмес билбейм, бирок эгерде каташылык келсе, кечирим сурайм дагы сиздерге жакшы ниет менен. Негизгиси жүрөгүмдө аялга болгон, энеге болгон, кызга болгон жакшы сезим менен сиздерге гүл бергим келип турат. Аман болуңуздар, ийгилик каалайм сиздерге. Бергендин катачылыгы эмнеге болуш керек? Рахмат берип атасыз. Ошону айтам да, балким туура эмес жылып койгон жокмун депчи. Мен жана ушуну айтып калбадым да, ошол. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Мен адегенде учурдан пайдаланып, жалпы Кыргызстандын энелерине, эже карындаштарыбызга, кыздарыбызга, айымдарга каалоо айткым келет. 8 март майрамыңыздар менен сиздер ар дайым бар болуңуздар. Анткени сиздер бар, коом бүгүн турат, сиздер бар, дүйнө сакталып атат деген сөздөр ар дайым айтылып келет. Эне бар, бул эненин жүрөгү бар. Демек, эненин жүрөгү бул бүтүндөй дүйнөнү, бүтүндөй элди, бүтүндөй балдарды сактап калат деген ойдомун. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу энелер, аялдар, сиздер бар болуңуздар. Коноктор, аман болуңуздар. Жакшылык ар дайым сиздердин жолуңуздарда болсун. Биз ушуну менен бүгүнкү көрсөтүүнү аяктайбыз. Кийинкиде жакшылыкта көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.